Assalamu alaikum ustaz, uyda boyonsa bolo dedi. Maşallah, aleykum assalam. Öte sonun sorudu berdiniz. Ova. Ayal zatı bul kareleva. Ayal zatı bul hanışa. Ayal zatı uydagi hurem. Uyda siz kuyöңүз менен siz, жолдошуңуз менен сиз үйүңүз агоротуңуз тосук дегеле үйдүн ичинде сиз айланып кетейин, көзүңүздү капкара жүзүм кылып боеп алың, уруксат. Оозуңузду тым эле помидор кылып боеп алың, уруксат. Чачыңызды пушкин кылып салың, уруксат, урматтуу теметесин бардыгын тыгып алыңыз. Үйдө сизби, күйөөңүз мененби кыска кийинип алың. Болот, уруксат, урматтуу тууган. Ошондуктан шариатка кирип атат. Эгер кайсыл бир адам, чоочун адам келип, дарбазадан шыкалап караса, анын көзүн оюп алгын дейт. Неге? Бул үйдө Аллахтын эң сүйүктүү пендеси өзүнүн күйөөсүнө ушунчалык жасалып, королева, ханыша болуп, күйөөсүнүн жанында отурат. Сен аны неге уруксатсыз карайсың? Көзүн оюп алгын дейт. Көзүн оюп алдыңыз, кыямат күнү сиз жооп бербейсиз. Көзү оюлган адам жооп берет. Мына ошондон урматтуу жалпы эжелер, апалар, жеңелер, кадырыңыздарды билиңиздер. Шариатта Аллах Таала аял затына өкүм берген, узун кийинип, жабынып жүрсүн. Качан? Көчөгө чыкканда. Качан? Базарга барганда. Качан? Чоочун эркекте аралашканда. Үйдө сизби каалагандай жүрө бериңиз, уруксат, урматтуу тууган. Сиздердин кадырыңыздар бийик. Бүгүн ошол кадырыбызды билбегендиктен, шариатта туура түшүнбөгөндүктөн, анан бул таары жашоо, эскилик жашоо деп эле ойго келген баардыгын айтып атат да. Арабтардын бул салттык кийими деп эле эмне деген сөздөрдү сүйлөп атат. Жок, урматтуу тууган, Аллах Тааланын сиз менен бизге берген өкүмү.